Assalamu alaikum туғандар. Мына қойлар тойып, 3 сағат құрсақтары тойып, мына чөпті ішінде басып кетем. Тойып жатып алған. Торпоқтордағы тойып жатып алған. Салып жатышат. Бүгін 22 октябрь. Салып жатышат. Мен bunu bilbeyim бұл. Hazır үйгеле айдап кетейін. Үйде іштер қалып кетіп отады бұйырса. Тұрыш! Тұр! Жатып алғандарға қарасаңыздар, енен болып. Колхозниктер өзінше. Оған қарасаңыздар, баштарını қайрып жатып отады. Тұрды мұна бұйырса. Торпоқторды жачтың қарасаңыз, жалқоларды. Тұр же! Ya үйге кеттік ем бұл. Мына тексил қойларды. Жамбаштарını қарасаңыздар. Шындай бұлар. Санға ет салат екен де бұлар. Санына ет салат. Генен де. Мыналарды қарасаңыздар. Жатып алыптыр. Тұр баша. Тұр. Достар. Бұйырса үйлер сатылып, елдер көбейіп атады. Бұйырса жайлауға шығабыз. Баяғы жайлау демес, мен эми түшүнүп баштадым. Жайлау менен жайыттын эмесин айырмасына. Тұр. Не деп айтты эле өткөндө? Тала жер деп айтсаң дейт бирөөлөр. Талага чыгабыз буюрса келгиле. Апрелде мал баштайт. Анан малым карап бер дегендер чалып атат. Албетте карап беребиз. 2000 башка чейин алсак болот, 2500 баш. Торпок, уй, бука, кунажын 2500-3000 баш ала берем. Алып берсеңиздер эле болду. Ошол кой менен койду да алып берсеңиздер да карай беребиз. Айырмасы жок. Буюрса. Ошол 8 ай карап берсек болот. Анан алып кетесиздер. Не кылсаңыздар, соёстору, этке тапшырасыздарбы? Иштесек болот ушундай. Биз карап беребиз. Азыр мага кошулган шериктер уже түшүнүгү болуп калды. Түшүнүгү бар, эмне кылыш керек, кандай кылыш керек. Кечиресиздер. Ошондой туңгандар, эмне болсо дагы азыркы учурда уйларды, торпокторду, кунажындарды 1000 сомдон карап берди быйыл. Башына өсөт, баары өсөт. Өссө 100 сомго өсөт же 200 сомго. Ошо башына койлордун башы 120 болчу. 130-га чыгат окшойт. Жыл сайын 10 сом, 15 сом кошот да. Койлорго 100 сом, 150 сом малдарга кошушат, баасын көтөрөт. Ошо бирок ошондо дагы актайт, пайдалуу иш сиздер үчүн. Мындай торпокторду алып берсеңиздер, 8 ай арада өтүп, чоң кунажын болуп калат, билинбей. Ошо карап беребиз, достор. Азыртан чалып, кеңеш сурап, маалымат алып, эме кылсаңыздар болот. Торпок, уй алып берсем, карап бересиңби дегендерге атайын тартылган видео ушул. Букаларым карап бересиңби деп. Букаларды мына ушу жигит буюрса төмөндөн келген ушул карап берет. Бирок аты Нурдин, бирок баягындай на привязи эмес, байлап эмес, ошол талага чыгарып 8 ай жайлоо менен. Көрдүңүзбү? Муну жайлоо деп атат, тала эмес деп, жайлоо деп. Эми бул өзүнүн эмеси менен айтып атат. Ар ким ар кандай мени эме кылып атат, түзөп коюп атат комментарияларда. Жайлоо эмес, жайлоо мындай болот, жайыт мындай болот деп. Эми сиздердики баары бир туура. Сиздер билесиздер. Ошондуктан кандай болсо дагы мен түшүнүгүм боюнча мына биздин жерлер тала экен, тала жер. Ошого тала деп айтайын.
Достор, ким мал ташыйм деп сурап атат Кыргызстанга. Кыргызстанга мал ташыш оңой эмес. Бул өтө бир өзүнчө бир чоң бир салым керек. Анан бир адам, эки адам аны кыла албайт. Аны жөн эле койгула Кыргызстанга ташып жүргөн, мал ташып жүргөн адамдар өзү алектенип атат, ошо менен эле иштей берсин. Сиздер могу жерде эле кылып, ошо малды көбөйтүп, ушул жерде эле сатып, пайдасын көрсөңүздөр болот. Көбөйтүп. Кыргызстанда тоют кымбат, жем кымбат болуп атса, аны алып барып сатасыздар. Жолдо ар кандай маселелер бар. Анан кагаз маселелери өтө кыйын аны. Анан могу жерде базар барбы, базарды көрсөт дейт. Биякта мал базар жок, болгон эмес. Буюрса биз мына көбөйсөк, малыбыз көбөйүп кетсе, ошондо мал базар кылсак болот, туугандар. Эми мал базарга чейин, эми Россияда бир эле эки жерде эле мал базар бар. Дагестанда бар, Чечняда бар, Ингушетияда бар, Кызылда бар мал базарлар. Бизде жок. Сибирде бизде жок. Сибирде бир жерде ошо Кызыл бар. Кызылда Республика Тыва деген жерде мал базар бар. Эми ал жака мен бара албайм. Менден 2000 километр нар жакта турат. Чечняга дагы бара албайм. Дагестанга дагы бара албайм. Анын кажети жок. Ал жака барыш ниет да жок пока. Ошол достор. Бул менин ошол атым. Ат, менин ат. Бул жылкы. Ушуну минем мен, айдайм. Ушу менен мал кайтарам. Ат мингендер келип калды буюрса. Бардыгы мага мен үйрөтөм деп атат. Үйрөтөт буюрса. Алабыз. Кандай жылкы, кандай ат тандаш керек, ошолордун баарын көрсөтөт. Алабыз буюрса, биригишип, күч биригиште, биримдикте. Ошондуктан достор, биргейлик. Немеден алыста жүргөндөр ар нерсе иштерди кылып жүрөсүздөр. Сиздер дагы топтоп, ошол топтогон аманаттарыңызды ушундай кичинекей болсо дагы, чакан болсо дагы ачып алсаңыздар, акырындап чоңойсо болот, көбөйтсө болот. Мунаны мен биздин масштаб боюнча бул аз эле мал, бул көп эмес. Сиздер да ушуга 1-2 жылда жетсеңиздер болот. Аз маз акча менен баштап бар жокту билип, көрүп, бирок сиздер үчүн жеңилдиктер көп болот. Анткени мен кылган каталарды сиздерге айтып турам. Мону кылбагыла депчи. Ошондо сиздер мен 3 жылда жетишкен, 4 жылда жетишкендикти сиздер 2 жылда эле жетишесиздер. Анткени мен кылган каталарды кылбайсыздар. Менин сунуштарымды алсаңыздар. Ошол достор, биз азыр үйгө кайттык. Малдар тойду, жарылып кетейин деп атат. Эс алып жатышты. Үй жака бара элик. Биз дагы үшүдүк. Биякта бир аз суук башталды уже акырындап. Ушинтип ушул ноябрдын 10-15 чейин кар жаабай турса, сон болот. Талага чыгып, малды кайтарып келсек болот, достор. Ошол саламатта болуңуздар. Дагы көп нерсе чыгат арада, сүйлөшсөк болот.